Түз эфирде Ош ТВ телеканалынын жаңылыктар программасынын толукталган чыгарылышы алгач берүүнүн кыскача топтому. Китеп окууга жаңы өзгөчөлүк киргизүү багыты. Бүгүн Ноокат районунун Байыш айылында мектепте китеп окуу сынагы өттү. Ошто эс алуу бакта 34 жыл турган учак алынды. Азырынча анын ордуна эмне курулары белгисиз. Саут өнүктүрүү фонду туруктуу өнүгүүгө салым кошууга умтулат. Бүгүн өлкө башчысы Садыр Жапаров аталган фонддун делегациясын кабыл алды. Токой жерлерин ижарага берүүдөн түшкөн киреши 64 миллион 589 миң 968 сомду түздү. Быйыл Токой чарбасы да санариптешет. Ар бири $1000 сатылган төө куштар. Африка тукумундагы жандыктарды кышы катаал Каракулжа аймагынын тургуну алып келип, ишкердикти баштаган. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде тааныштырууну баштайбыз. Студияда кызматта мен Айганыш Туратбек кызы болом. Саламатсыздарбы? Окуган жаш муун жаркын келечекте курат. Алыскы райондордогу окуучулардын китепке болгон кызыгуусун жакшыртуу үчүн китеп жарыш сынактары соңку жылдары күч алууда. Ийгиликтүү долбоорлорду айылдагы дымактуу жаштар өткөрүп келет. Миллиондогон акчаларды көкбөрүү оюндарына жана тойлорго эмес, билимге инвестициялоо эң мыкты жол экенин Ноокат районунун Байыш айылындагы жаштардын биримдигиндеги Ыйык ата журт фонду алгачкы кадамды баштап берди. Сынак эми мугалимдер арасында дагы чоң белектер менен уюштурулат. Тасманы кабарчы узулантат. Байыш атындагы мектепте бүгүн өзгөчө күн, анткени билимге суусаган жаштар үчүн алгачкы жолу китеп сынагы уюштурулду. Жеткинчектерге бир аялдын Япониянын кереметинин сыры аталышындагы китеп таркатылып берилген. Бүгүн китептин мазмунундагы олуттуу учурлардан атайын тесттик сынак өттү. Билим таймашынын өзгөчөлүгү 4-класстан 11-класска чейин 87 окуучу бир өлчөмдүк мөөнөттү акылын сынады. Айдан ашыгыраак убакыт берилген, балдар ар бир класс өзүнүн деңгээлинде даярданышты, класс жетекчилери менен бирге. Эми ошол жыйынтыкты азыр ушул жерден байкап көрөбүз да. Азыр жыйынтык чыгар алдында турабыз. Башталгыч класстан баштап 4-класстын окуучуларынан баштап катышты. 4-5 классты өзүнчө алдык. 26 окуучу катышты. 2 класстан калгандары 6-класстан жогору жагы 11-класска чейин болушту. Жеткинчектер китептин негизги маанисин түшүнүү үчүн кеминде 5 рет кайталап окуп чыкканын айтат. Ар бир кичинекей окуяга дыккат маани берип, ой жүгүртүүгө жана эсте сактап калуу жөндөмдүүлүгүн арттырышкан. Сынактын жүрүшүндө жаш өспүрүмдөр кыргыз маданиятын чагылдырган концерттик программа тартуулап, андан соң гана жыйынтыгы чыгарылды. Жарыштын негизинде жеңүүчү окуучуларга баалуу белектер ыйгарылды. Эң көп балл топтогон 8-класстын окуучусу өзгөчө эсте сактап калуу сапаты менен Жумагүл Матазова ноутбук утуп алды. Башка дагы орундарга планшет, уюлдук телефон жана тоомдук китептер тапшырылды. Жалпы 63 суроонун 48 тууралуу берген. 48 суроо тууралуу бериптир. Азамат кыз экен, ал кыздын аты 8-класстын окуучусу Матазова Жумагүл. Мугалимдерге дагы Сингапур билим берүү системасы боюнча атайын китеп чыгыптыр. Ошону мугалимдерге таркатабыз деп атат. Мугалимдер дагы бир канча жол окуп чыгып, Сингапурдун билим берүү системасы менен таанышып, ал жерде аябай жакшы. Себеби Сингапур азыр дүйнөдөгү биринчи орунда ээлеп турган билим сапаты боюнча өлкө. Биздин спонсорлор көбүнчө улак берет, машина коет. Эми мынабын билим берүүгө ушундай десек, кош колдоп спонсор болду. Биз ушул жагы ыктайбыз. Мына мен машина коюп беремин. Китеп сынакты уюштуруу айылдагы жаштардын биримдиги болгон Ыйык ата журт фонду өткөргөн. Элеттеги окуучулардын жана коомчулуктун көз карашын билимге инвестиция салууну күчөтүүнү көздөшөт. Миллион сом чыгымдалган оюндарга жана тойлорго эмес, жаш муун үчүн долбоорлорду өткөрүүнү демилгелеген. Сынакты ар бир окуучуга китеп белек берилип, мектептин фондуна 320 томдук китептер тапшырылды. Алдыда мугалимдер арасында китеп жарышын өткөрүү мерчемделген. Китепке болгон сүйүүсү пайда болуп калса, бир акыл эстүү, ыймандуу, ошол эле учурда билимдүү, заманбап билимге ээ болгон жаштар чыгып калса, буюрса жалпы элге пайдасы тиет деген ойдобуз. Тойгонго кылып канагат торпок тажанын багалат дейт.
ошол курсактын тойгондугун, күндүн өтүп аткандыгын эрдик көрбөсөк, ушул жаштарыбызга ушул сыяктуу иш-чараларды уюштуруп, белектерин берип, алардын кызыгууларын арттырып, алардын китеп окууга болгон сүйүүсүн арттырсак, буюрса, ошол билимдүү, акыл эстүү, тарбиялуу жаштар биздин өлкөнү өнүктүрөт деген ишеничтемин. Билим алууда замандын талабына ылайык агым менен барууну элеттик окуучулар да самайт. Аталган мектепте мындай жарыштар өтүп турганы менен жаңы технологияны өздөштүрүүгө шарт жок. Информатика сабагынан билим берүүдө компьютердик жабдыктардын жетишсиздиги жана эскилиги көйгөй болуп келет. Учурда Байыш атындагы мектепте болгону 12 гана компьютер бар. Билим берүү министрлиги тарабынан жаңы алынуучу техникалар элет жериндеги мектепке дагы жетсе дешет. Eski murdagы модельдеги компьютерлер бар, алар уже азыр меден чыгып калды да, функциясы дагы азыракта. Азыр бизге жаңы компьютерлер болсо, дагы сабактарды, информатика сабагын, мен информатика, математика мугалимин, сабактарды өткөнгө дагы өтө жакшы болот эле да, балдарга билимибиз ошол берген практика жүзүндө компьютерлерде иштеп аткарса, бизге өтө жакшы болот эле. Ошо компьютерлерибиз аз-маз жетишсиз болуп атат. Компьютерлерди билишет, азыр ушул болгон компьютерлерге отургузуп, балдарды билимибизди берип, практика жүзүндө тапшырмаларды аткарып атышат. Байыш орто мектебинде 320 окуучу билим алып, 31 мугалим эмгектенет. Мектеп гуманитардык жана табигый багытта окутуу жүргүзөт. Ал эми Ноокат районундагы билим сапатынын көрсөткүчү 48%га көтөрүлгөн. Соңку жылдары республикалык тесттен алтын сертификатка жеткен окуучулардын саны көбөйгөн. Райондогу жалпы 119 мектепте 58.321 жаш жеткенчек билим алат. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ. Ош шаарындагы Алишер Навайы эс алуу багынын кире беришинде турган тарыхый учак алынды. Ал бул жолду 1988 жылы Ошко алынып келинип, паркка орнотулганына дээрлик 34 жыл болгон. Ош шаардык мэриясынын берген маалыматына караганда, учак турган аянт Санжыра этнокомплексине ижарага берилген. Андыктан жер ээлери бардык иш кагаздарын даярдап, учакты ордунан алууну макулдашкан. Мындан улам жергиликтүү бийлик тарыхый учактын ордуна эмне салынары боюнча маалымат бере алышпады. Учак 1989 жылдан бери жеке менчикте турат. Ээлери өздөрү алып кетүүгө макул болушкан. Алар менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Учак эс алуу багына коюлгандан тарта фотосалон, кинотеатр болуп ачылган учурлары болгон. Бирок акыркы жылдарда кароосуз калып, ичи тышы таштандыга айланган болчу. Президент Садыр Жапаров Азиядагы операциялар боюнча департаментинин башкы директору Сауд Аль-Шамари башында турган Сауд өнүктүрүү фондунун делегациясын кабыл алды. Тараптар учурдагы жана пландаштырылган инвестициялык долбоорлорду, ошондой эле жакынкы келечекте Эр-Рияда өткөрүлө турган ири иш-чараларды, атап айтканда Сауд Аравия Кыргыз бизнес форумун, туристтик роуд-шоу жана башка маданий иш-чараларды талкуулашты. Мамлекет башчысы фонд Кыргыз Сауд кызматташтыгын өнүктүрүүдө өзгөчө роль ойнорун белгиледи. Тараптар ортосунда кызматташуунун жакшы тажрыйбасы топтолгон. Кыргыз тарап мамилени мындан ары да чыңдоо үчүн эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги сапарларды уюштурууга кызыктар экендигин мамлекет башчысы белгиледи. Президент Сауд өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө, анын ичинде айыл чарба, саламаттыкты сактоо, ирригация жана жол, мектеп салуу тармагында бир катар долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу колдоо көрсөтүп жатканына көңүл бурду. Өз кезегинде Сауд Аль-Шамари президент Садыр Жапаровка жолугушуу мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирип, Сауд Аравиянын жетекчилигинин саламын айтты. Ал белгилегендей, фонд менен Кыргызстандын министрлер кабинетинин ортосунда тыгыз кызматташуу жолго коюлуп, анын негизги бөлүгүн өнүктүрүү долбоорлорун алдыга жылдыруу түзөт. Фонд ар түрдүү тармактардагы долбоорлорду иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу аркылуу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошууга умтулат. Тараптар эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да арттырууну жана келечекте биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну макулдашышты.
2021 жылдын жыйынтыгы менен токой коргоо кызматкерлери тарабынан түзүлгөн актылардын жана протоколдорунун негизинде жалпы 358 мыйзам бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин директору Алмаз Мусаев билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекетке келтирилген жалпы зыяндын өлчөмү 9,611,2 миң сомду түзгөн. Токой жерлерин ижарага берүүдөн 64,589,968 сом киреше түшкөн. Мамлекеттик Токой фондунун жерлеринде Токой Чарбасы натыйжалуу жүргүзүү, токойлордо жана ага чектеш аймактарда жашаган калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле токойлорду өстүрүүгө, сактоого, коргоого жана пайдаланууга калкты тартуу максатында 325 миң гектар токойлуу жана токой эмес жерлер, анын ичинде 277,7 миң гектар токой жайыттары ижарага берилди. Токой жерлерин ижарага берүүдөн түшкөн киреше 64,889,968 сомду түзүп, анын ичинен токой жайыттарын пайдалануудан 15,25,863 сом түшкөн. Ошондой эле санариптештирүүнүн алкагында токойлор гектар менен эсептелбей бөлүп санала баштайт. Эскерте кетсек, 2022 жыл тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы деп жарыяланган. Мамлекеттик Токой фондунун жерлеринен ижарага берип, ошол жердеги тургундардын дагы ошол иш алып баруусуна көмөк түзүп атабыз. Андан кийинки чоң багытыбыз бул ошол Токой Чарбасын санариптештирүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө бардык токойду ошол электрондук картага түшүрүп, бардыгын бүгүнкү күндө санариптештирүүгө алып келатабыз. Бул эмне дегенди билдирет? Биздеги ошол токой чарбалык жумуштары дагы, токойду өстүрүү, пландоо иштеринин баары, жанагы болгон отчеттун баары тең ошол электрондук форматка өткөрүлүп атат бүгүнкү күндө. Ошол Кыргызстаныбызда канча токой болсо, ошонун баягы бүгүнкү күндө ошол 4 бөлүккө бөлүп жүрөбүз. Биринчи бул ийне жалбырактуу токойлор, андан кийин жазы жалбырактуу токойлор, мөмө жемиш токойлору, анан баягы суу боюндагы токойлор деп бөлүп жүрөбүз, бадал токойлор деп. Ошолордун бардыгын эсебин, так маалыматын алганга ушул бизде санариптештирүү чоң жардам берет деп бүгүнкү күндө ошондой иштер жүрүп атат. Министрлер кабинети Казакстандын аймагы аркылуу темир жол каттамынын транзитин кайрадан жандандыруу боюнча түшүндүрмө берди. 15-16 февралда Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арызбек Кожошев жана Казакстандын премьер-министринин орун басары Бакыт Султанов менен жолугушкан. Негизги макулдашуулардын бири катары 2022 жылдын 21 февралынан тартып Кыргызстандан Россияга Казакстандын аймагы аркылуу темир жол транспорту менен жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз ташуу транзитин кайрадан жандандырууга казак тараптын макулдугу болду. Буга катар Транспорт жана коммуникациялар министрлиги казак тарап менен жетишилген макулдашууларды эске алуу менен Россия тараптын макулдугун алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантат. Кыргызстандын жүк ташуучуларында товарларды Казакстандын аймагына жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрүнө экспорттоодо ташылуучу товарга карата QR-коду менен басып чыгарылган электрондук эсеп фактурасы болушу керек. Бул жолугушуунун алкагында кабыл алынган. Кеңешменин жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун бир катар маселелерин, анын ичинде кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы учурдагы кырдаалдар каралган. Биздин жүк ташуучулар документтери бар болсо, алар мындай токтобой өтүшөт. Эгери документтер жок болсо, албетте алар текшерет. Биз сүйлөшүүдө мына айтканда баягы өзүнүн агым келмиштегендери менен ошолорду акка чыгарабыз. Контрабандисттерге аларды ошондой эле текшерип деймиз мага. Тиги темир жол менен кеткан биздин товарлардын бир маселелери болуп калса, алар токтотконго укуктуу. Себеби алардын ички мыйзамы боюнча алар ошол жерде иш козгош керек экен. Ошон үчүн биз ишкерлерди чакырабыз, документтерди туура кылып, ушу Казакстандан транзит кылганда. Ошондой эле Казакстан өлкөсүнөн Кыргызстан өлкөсүнө өтүп баратканда электрондук счет фактуралар тоже колдонушат. Булар да колдонулат. Бунун негизинде естественно товарооборот көбөйүш керек.
буга чейинки болгон контрабандный груздардын көбү ачыкка чыгат деп ойлойбуз. Ошондуктан бул келишим эки тарапка тең бирдей мүмкүнчүлүктөрүн алып келет да. Программабызды улантабыз. Өндүрүш экономиканын өзөгү. Ал эми ишкерлерди ар тараптан колдоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты. Өлкө башчысы Чүй облусуна жумушчу сапары менен барып, Жайыл районундагы бир катар өнөр жай ишканаларын көрдү. Жаңа автобус заводу жана башка ишканалар туурасында кийинки материалда сөз болот. Белес бул тармактагы алгачкы атамекендик продукция. Чүй облусундагы заводдо чыгарылган автобусту президент Садыр Жапаров өзү рулга отуруп сынап көрдү. Мамлекет башчысы жүргүнчүлөр үчүн сапат, коопсуздук жана ыңгайлуулук боюнча бардык заманбап талаптарга жооп берген ишенимдүү автобустарды чыгаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Нөлдөн баштап толук кураштыруу кыргызстандык адистер тарабынан ишке ашууда. Ошондуктан автобусту толугу менен атамекендик продукция деп атоого болот. Бүгүнкү күндө завод Евро 5 стандартындагы дизелдик кыймылдаткыч менен жабдылган жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттун сыноодогу үлгүсүн чыгарууну аяктады. Бул сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу өлкөдөгү бир катар социалдык жана экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө шарт түзөт. Садыр Жапаров атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында бул ишканада чыгарылган 10 автобустун алгачкы партиясын мамлекет сатып алаарын билдирген. Азыр биздин цех буюрса ушу жылы 250-гө чейин жасайлабыз да. Анан баягы дагы керектүү шаймандарды алып чоңойтуп, анан 500-гө чейин жылына 500 автобус. Анан баягы биздин максатыбыз бул ЕСтин территориясына чыкканга да, экспортко. Анан баягы Бишкекте Кудай бурса заказдар болуп атат. Бишкекте заказдар болсо, биз ошо өзүбүз автобустарды чыгарып, анан ошо өзүбүз автобустарды тейлеп, ошо менен бир 10 жыл, 20 жылга чейин автобустар мындай жүрүп берет эле. Карабалта шаарындагы Вулкан Плюс ишканасы 10 жылдан ашык убакыттан бери өлкөдөгү тоо кен ишканалары жана цемент заводдору менен иштешип келет. Алар тегирмендердин, майдалоочу жабдыктардын, мештердин жана автоунаалардын тетиктерин чыгаруу менен алектенет. Продукция ички бизге Кыргызстандын ичинен сатылат. Андан сырткары чет жакка да сатканга аракет кылып атабыз. Тажикстан менен иштешкенбиз буга чейин. Өзбекстанды сурайт, Казакстан сурайт. Эми жакын арада литейный производство азырда барып көрсөк болот. Бул шарлар, силпепстер, цементный заводдорго, горнорудный комбинаттарга ошо колдончу жабдыктар. Компаниянын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 30 000 тонна. Продукциялары өлкө ичинде да, коңшу мамлекеттердин базарларында дагы сатылат. Акыркы 5 жылдын ичинде компания өлкөдөгү эң ийгиликтүү 200 компаниянын катарына кирип, 2021 жылга товардык продукциянын көлөмү 727,5 миллион сомду түздү. Өндүрүштү мындан арыда өнүктүрүү үчүн Садыр Жапаров Вулкан Плюс компаниясынын тоо кен таштарын, майдалоочу шарларды жана металл буюмдарды куюучу линиясынын курулушу үчүн капсула салды. Жумушчу сапардын алкагында президент арматура чыгарууга адистешкен Азия Сталь жоопкерчилиги чектелген коомуна барды. Заводдун ишке киргизилиши арматуранын өздүк наркынын импорттук арматурага салыштырмалуу 10%га чейин төмөндөшүнө шарт түзөт. Президент атамекендик ишкерлердин жумуш орундарын түзүү, салык жана социалдык чегерүүлөрү аркылуу өлкөнүн социалдык экономикалык тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымын өзгөчө белгиледи. Андыктан өнөр жай ишканаларын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Кыргызстанга экономиканын өсүшү керек экен, экономиканын өсүшү үчүн өндүрүш керек. Ошо бүгүн биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ошо Жайыл районундагы өндүргөн 2 предприятия, 3 предприятияны көрүп, иш сапары менен келип, ишине таанышып, жана жаңы цехке капсула салып кетип отурат. Кичи жана чоң ишканаларга ГЧП кылып, государственный частный партнерство деп коет. Бул кандай десем, биз өзүбүздүн инвесторлорубузду өздүрүшүбүз керек. Келечекке экономика салымыбыз, экономикабыз көтөрүлсүн, жана биз баягы эки көз карандыкты кааласак, анда биз өзүбүздүн ички инвесторлорубузду өздүрүп алышыбыз керек. В 2021 году мы напрямую
по линии фонда профинансировали, одобрили 23 проекта на сумму $82 миллиона, из которых сколько выдали? Выдали мы 44,2 миллиона в прошлом году. В 2021 году? Да, в 2021 году, с того, что фактически деятельность фонда была активизирована после ваших переговоров с президентом Российской Федерации 1 июля 2021 года. Азия Сталь биргелешкен ишканасы кыргыз ишкерлери менен индиялык Doshi Technologies компаниясынын катышуусунда түзүлгөн. 2021-жылдын июнь айында Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун колдоосу менен заводду модернизациялоо жана кайра жабдуу иштери башталган. Модернизациялоонун биринчи этабында кубаттуулугу айына 3000 тоннага чейин продукцияга даярдалган индукциялык мештин базасында болот эритүүчү цехтин курулушу аяктады. Ал арматура заводун чийки зат менен камсыз кылат. Для этого построили вторую линию. Ишкананын кеңейиши өнөр жайдын өнүгүшүнө, ички инвесторлорду колдоого оң таасирин тийгизет. Тоо кен таштардын майдалоочу шаарларды жана металл буюмдарды куюучу линиянын курулушу ата мекендик өнөр жай тармагы үчүн маанилүү. Бул линиянын иштеши райондук өндүрүштүк жана социалдык өнүгүшүндө да чоң роль ойнойт. Дуговой завод. Ишкерлерди колдоо мамлекеттин экономика тармагындагы артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Президент Садыр Жапаров өндүрүшкө заманбап технологияларды киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, мамлекеттик структуралар өз кезегинде ишкерликти өнүктүрүү үчүн эң жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иштерди уланта берерин билдирди. Чет өлкөдөн төө куштарды алып келип бизнес курган фермер. Каракулжа районунун тургуну тоолуу аймакта Африка тукумундагы төө куштарды багып $1000 чейин сатууда. Кирешеси көп канаттууларды багууда көп мээнетти жана тоют талап кылынбай тургандыгын фермер билдирди. Андыктан ар бир облустан бул канаттууларга кызыккандардын саны артып, сатып алуучулардын катары көбөйгөн. Ысык өлкөдөн келген жандыктардын тоолуу кышы ызгар аймакта багып жаткан фермердин түйшүгү менен Искак Туратбек уулу таанышып келди. Кашкажол айыл өкмөтүнө караштуу Терек суу айылынын тургуну Калысбек Кошубак уулу өлкөдө ишкерликтин өзгөчө түрү менен алектенгендердин катарын толуктайт. Алыскы районго жаңылык киргизип, Өзбекстандан төө куштарды алып келген. 5-6 жыл мурун канаттуулардын бул түрүн багууга кызыгып жүрүп, акырындык менен койгон максат ишке ашты. Алгач төө куштарды көбөйтүү максатында алып келсе, кийинчерээк кирешелүү тармак экендигине көзү жетип, учурда бизнеске айланткан. Өзү башында мен багайын деп алып келген элем. Анан сатасыңбы, сатпайсыңбы деген адамдар да көп болду да. Анан сатыкка коюп көрөйүнчү, эми пайда түшсө сатып, кичине көбөйтүп аламбы деген ойдо сатыкка койсом, сразу эле алып кетишти. Анан кызыккандар көкөн дагы алып келип бер дегендер болуп, дагы алып келдик да. Мына ошо экинчи партиясы. Булар да баары сатылды азыр, Кудай кааласа. Дагы алып келебиз, дагы алып кеп бер дегендер болуп атат. Бул төө куштар Кыргызстанга келгенине 20 күн болду. Чек арадан өткөрүү жол чыгымдары менен бирге ар бири $600 түшкөн. Ортомчуларсыз фирманын өзүнөн алгандыктан арзан баада түшкөн. Башка канаттуулардан айырмаланып төө куштар чоочун адамдарга жакындабайт. Канаттуулар анын өз үй бүлөсүнө айланчыктап жүрүшсө да бир жумада аран көнгөн. Сатыкка коюлары менен эле Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынан кардарлар сатып алышкан. Мындан сырткары казакстандык да кардарлары бар. Жол киребиз бар, өзүнүн чыгымдары бар. Ошолор менен алып келип бир $1000 деп $900-950 сатып атабыз. Ошо азыраак пайда көрүпчү. Булар өзү кымбат экен эле биздечи. $1,500 деп сатып атышкандар да болгондо. Эми кичине элге дагы мүмкүнчүлүк болсо, арзаныраак болсо, жакшы алып, анча-мынча адамдар көбөйтсө, буну көбөйтүш керек болуп атат да азырчы. Менден Казакстандан ham көп адамдар чалып атат да. Калысбек мырза төө куш бизнесинин киреше жакшы алып келерин айтат. Ар бир төө куштан учурда $300 пайда алып жатат. Эгерде бир аз чоңойтуп, жумурткасын инкубатордон чыгарып сатса, дагы да көп киреше алып келет дейт. Ошондой эле төө куш багуу мал бакканга караганда алдаганча пайдалуу жана үнөмдүү. Мисалы, орточо эсеп менен алганда бир төө куш бир күндө 2 килограммдан ашык жем жана ошол эле өлчөмдөгү чөп жейт. Өзгөчө канаттуулар бир нормага көнгөндөн кийин андан ашыкча жем жебей тургандыгын ишкер кошумчалады. Бу мал кыйла көп нерсе жейт да, чыгымы көп болот да, пайдасы болгону менен.
Бу малда эле эт бергени менен бунун чыгымы аз болуп, кеткен расход аз болуп, көбүрөөк пайда тапса болдай да. Этин малдын этине кылып барабар кылып сатсаң дагычы. Мисалы 6 ай баккан ушу жөжө кезинен жумурткадан чыккандан 6 айга чейин баксаң, бир жөжө ошо бир 25-30 кг таза эт берет экен да. Союлгондон калгандан кийин мындай сатууга даяр болгон эт. 25-30 кг этти мисалы бир малдын эти орто менен бир 450-500 сом болуп атат. Мындан 7 жыл мурун Кыргызстанга биринчи ирет тоогуш алынып келинген. Бүгүн болсо аны багага кызыккандар күн сайын көбөйүп барат. Үйүр-үйүр болуп жүрөт жана ургачылары ар бири 6-8 жумурткасын бир эле уяга чогултушат. Жумурткасын түнкүсүн эркеги, күндүз ургачысы 5-6 жума басышат. Калысбек мырза алдыда жумурткасын инкубатордон чыгарып көбөйтүүнү пландап жаткан учуру. Исак Туратбеков, Гайбул Авазбек уулу, Ош ТВ. Аскерлер арасында пандемиядан улам токтоп калган спорттук иш-чаралар жанданды. Бүгүн Коргоо Министрлигинин түштүк батыш оперативдүү командачылыгында аскер кызматкерлеринин арасында спорттун 3 түрү боюнча мелдеш өтүп башталды. Учурда кол күрөш боюнча мелдеш старт алып, волейбол, кичи футбол оюндары эртең уланат. Ага Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарынан келген курама командалар катышышты. Негизги максат аскер кызматкерлеринин спортко болгон кызыгууларын арттыруу жана ден соолукту чыңдоо. Иш-чараны өткөрүүгө колдоо көрсөткөн кол күрөш боюнча федерация ар бир аскердик бөлүктөргө спорт каражаттарын белеки берди. Ал эми мелдеш эртең жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө атайын кубоктор, дипломдор тапшырылат. Спорттук иш-чара 23 февраль мекен коргоочулар күнүнө арналып 2 күнгө созулат. Спорт өбүрдүн булагы деп бекерден айтылбайт. Бул биринчиден, экинчиден ошол бул жерден азыр кол күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын федерациясынын өкүлдөрү келип отурат. Бул жерге ар бир аскер бөлүккө өзүнүн ошол машыктыруучу спортту турнирлер өткөрүүчү столдорду тапшырып берди. Ошол спортто өнүктүрөбүз деп. Биздин куралдуу күчтөрдө чыган жигиттер бар, дүйнөлүк чемпиондор да бар, Азиянын чемпиондору да бар. Башка мамлекеттик турнирлердин орунга ээ болгон офицер, аскер кызматкерлерибиз бар. Ошолорду дагы мындан ары да өнүктүрүп, мындан дагы чоңойтуп, спорт бул ынтымакка да чакырат да. Күндү жыйынтыктоочу кабарлардын топтомуна уртуктош болдуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми түз эфирден жүрүшүн чет өлкөдөн алынган маалыматтар менен тааныштырып, кесиптешим Абдумалик Базарбаев улантат. Рахмат Айганыш айым, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Чет элдеги орчундуу маалыматтардын топтому болгон дүйнөлүк жаңылыктарды Ош ТВнын түз эфиринде улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз.